үлгү катары айта турган болсок, Али ибн Хасан, Али радыйаллаху анхунун небереси. Ал күндөрдүн биринде башын жууп аткан убакытта ага суу куюп берип аткан күң аял капыстан билбестен кумганды Али ибн Хасандын башына тийгизип алат. Катуу тийгендиктен ачуусу келип, Али ибн Хасан ачуусу келип жүзү кызарып калган убакытта жанагы күң аял ушул аяттарды окуйт. Жана эле биз айткан аяттарды, бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаттары айтылган аятты окуйт. Бейишке кирүүчүлөр алар ачуусу келген убакытта ачуусун баса алышат деген аят. Ошондо Али ибн Хасан ачуумду бастым дейт. Булар мына ушундай адамдар болгон, Аллах Тааланын аяты айтылган убакытта дароо иш жүзүн ашырганга, амал кылганга киришет эле. Ачуумду бастым дейт. Аяттын уландысын окуйт. Бейишке кирүүчүлөр алар адамдардан кеткен катачылыктарды кечиришет деп. Ошондо Али ибн Хасан мен кечирдим деди. Сенде кеткен катачылыктарды кечирдим деди. Жана күң аял аятты уландырып, Аллаху юхиббул мухсинин, Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт деди эле. Али ибн Хасан эки жакты карап туруп, сен эркинсиң деди. Мындан кийин эркинсиң, мен ихсан кылдым деди. Сен эркиндикке чыгаруу менен ихсан кылдым деди. Урматтуу боордоштор, алар биздин тарыхта же азыркы күндө да карай турган болсок, бейишке кирүү үчүн талпынган адамдар абдан көп. Келгиле, биз да артта калбайлы. Аллах Тааланын бейишинен куру кол калбайлы. Аллахтын бейишине аракет кылайлы. Аллах Таала кандай адамдар бейишке кирерин өз ыйык китебинде, Кур'ан-ы Каримде баяндаган. Келгиле амал кылайлы. Аллах Таала Али-Имран сүрөсүндө айткан, бейишке кирүүчүлөр алладин юнфикуна фис-сарраи ва-дарра, алар оорчулукта дагы, кедейчиликте дагы, байчылыкта дагы Аллах үчүн акчасын каржылай алышат. Вал казиминал гайз, ачуусу келгенде ачуусун басат. Вал афина анин нас, адамдардан кеткен катачылыктарды кечире алышат. Валлаху юхиббул мухсинин, Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы